Нургүл Чойбекова Дурдана. Кундуз уда 5 кыз төрөдү. Гүлбара, Гүлнара, Динара, Зейнура, эң кенжеси Дурдана. Биринчи кызында гана күйөөсү Самардан келтек жеген эмес. Экинчи төрөтүнөн баштап төрөгөнүнө 1 ай боло электе Самардын "Сен мага эркек төрөбөй кыз төрөйсүң, төрөгөндө да кыш төрөйсүң, ар бир төрөтүңдө отун даярдап ойронум чыгат" деп эле тапырата сабап кирет. Кундузда каяш айтмай, баш көтөрмөй жок. Денесин тосуп берип, бети башын көгала кылып атса да, өзүн эч коргой албайт. Өзүн күнөөлүү сезип, көз жашын көл кылып, шишип көөп жүргөн. Самарга колу коңшу, тууган уругунун баары таң калат. Жаңы төрөп келгенде аялын өкүртө сабайт да, башка учурда тытынып тирилик жасайт. Кыздарын эркелетип, кийбегенди кийгизип, элден кем кылбай багат. Кундуз үйдүн гана жумушун жасап, күйөөсүнө үн чыгарып сүйлөмөк турсун, өйдө карабайт. Үчүнчү кызы Динара төрөлгөндө Самар өзгөчө жинденди. Менин досторумдун балдары чоңоюп, аттын кулагында ойноп, отун сууга, чөбүнө жардам берип, алардын мурдун балта кеспей калды. Мен качанкыга чейин кагалай какпаш болуп жүрө берем, деп Кундуздун башы көзүн жарып оңдурган жок. Ошол келтегине да кайыл болуп, абысындары "Байкуш-ай, башыңан келтек кетпеди, же Кудай сага эркек бала бербеди" деп кеп кылышса, Самар мени күндө сабап жаткан жери жок, ар бир төрөгөнүмдө бир келтек жеп коем, Кудайым берерин унутпасын, деп кабагым кашым дебей жооп бергенине абысындары таң калышат. Ошентип жүрүп Кундуз 5-кыз төрөдү. Апасынын дагы кыз төрөгөнүнө улуу кыздары Гүлнара менен Гүлбара "Ата, апамды үйгө келгенде урбаңызчы. Апам кече толготуп жатып ыйлаган болчу. Бул төрөгөнүмдө кыз болот. Толгоом кыздыкындай болуп атат. Эркек төрөгөндөрдүн бели оорутат экен, а менин ичим ооруйт. Мына 5 жолу төрөйүн деп атам. Дагы ичим ооруп атат. Эми келгенде атаң мени урса, мен чыдай албайм. Башым ансызда катуу оорутуп жүрөт. Атаң дайыма башымды көбөйтүп эркек төрөбөй койдуң деп башымды муштагыла урат. Эгер бул келтегин көтөрө албай өлүп калсам, бөбөгүңөр билбейм эмне болот, деп апам ыйлаган болчу. Ата, урбаңызчы апамды. Биздин бөбөк апам өлүп калса эмне болот, деп биринен бири атасына жалбарып ыйлап жатышты. Самар кыздарын сооротуп, "О, алтындарым, ыйлабагыла. Болду эми ыйлабагыла. Силер чоңоюп калган турбайсыңарбы?" деп кыздарынын башын сылап сооротуп атты. Улуу кызы Гүлбара ан сайын солкулдап, "Ата, мен кийин күйөөгө тийгенде кыз төрөсөм, дагы кыз төрөсөм, күйөөм менин башымды ургулап, көзүмдү көгала кылса кандай болот? Айтыңызчы, ата. Ошондо сиз мени күйөөмө кыз төрөгөн сайын ура бер деп айтасызбы? А мен апамдай болуп келтек жеп жүрө бербейм. Мен уй байлаган жипке асылып эле өлүп алам", десе, кичинекей сиңдилери андан бетер ыйласа болобу? 4 кызынын буркурап ыйлаганы, өзгөчө улуу кызы Гүлбаранын сөзү Самардын сай сөөгүн сыздатып жиберди. Алдындагы чачтары тармал, көздөрү бакырайган, ак жуумал, бейкүнөө кыздарынын жалбыроо ыйлаганы 40 жашка чыгайын деп калган Самардын көзүн ачкандай болду. Ичинен сызып, Кудайдан 1000 мертебе кечирим сурады. Аялы Кундуздун 4 кызын төрөп келген күндөрүндө жинди сууга тоюп келип, каалаганыңдай былчылдатып сабаганы бүгүн эсине түшүрдү. Гүлбара кызынын "Мен да кыз төрөсөм, дагы кыз төрөсөм, күйөөм ушинтип сабап турса асылып эле өлүп калам" деген сөзү төбөсүнө таш ургандай тийди. 14 жаштагы кызынын апасына окшоп көздөрү жайнаганынын, апасындай ыйлаганын, апасындай назиктигин бүгүн гана көргөндөй болду Самар. Жанын коер жер таппай, кыздарын араң сооротту. Алардын мындай ыйлаганын көргөн эмес. Көрсө Гүлбара, Гүлнара кол-аякка жарап, огород, мал-келге колгабыш кылып, колуна кол, бутуна бут болуп, акыл кирип, мынтип өз ойлорун айтып калгандарына бүгүн күбө болду. Самар атасынын үйүнө барып, жеңил машинасын сурап, доктурдан Кундузду чыгарып келерин айтты. Демейде райондон айылга каттаган автобус менен эле
ымыркайын көтөрүп, колтугуна түйүнчөгүн кысып, кыз төрөгөнүнө күнөөлүү болуп, Кундуз өзү эле келип калчу үйүнө. Апат согушту көргөн атасы Жунуш ата: «Балам, кыз деген кызыл алтын. Кыз эмес, кызыл битке жетпей, согончогу канабай калган далай келиндерди көргөнбүз. Баш чанып, жакшылык көрбөйсүң. Эртеби кечпи Кундуздун көз жашы үчүн Кудайга жооп бере турган күнүң келет. Кийин ушул кыздардан көрөсүң жакшылыкты», деп ар бир небереси төрүлгөн сайын баласына акыл айтып, неберелерине азан чакырып, атты өзү коюп кетчү. Ал эми бүгүн 5-кызды болгондо Самардын машина менен чыгарып келейин деген сөзүнө жетин албай кубанды. Өкмөт согушка катышкандыгы үчүн 3-чү машина берди. Жунуш ата жашы 80ге барып калса да, аппак Жигулисин айдап, кемпирин салып алып, кыздарына, балдарына айылдап келет. Машинасын балдарына бейчеки бере бербейт. Самар Кундузга күлүмсүрөп, башкача барды. Колуна гүл кармап, эгемендүүлүк майрамында төрөлгөн кызына досторун ээрчитип, аккордеон, комуздун коштоосунда ыр-ырдашып, төрөт үйүн шаңга бөлөп, Кундузду биринчи жолу машина менен чыгарып келди үйүнө. Күйөөсүнөн мындай жакшылыкты күтпөгөн Кундуздун өңү ажарланып, бакырайган көздөрү жайнап, өзүн чексиз бактылуу сезди. Айыл апа, коңшу колоңдор да 5-кызды болгондо түп тамыры менен өзгөрүлгөндөй Самардын жүргөн жүрүшүнө абдан таңыркашты. Чоң ата, чоң апасы бул небересине Дурдана деген ысым ыйгарышты. Самардын Дурданасы төрөлгөндө ооруканадан чыгарганы Кундуздун эсинен чыккыс болду. Мурунку кыздарында өзү эле оро чулгоосун ымыркайын көтөрүп алып келип калчу үйүнө. Уулунун кыял жоругун билген кайненеси Анаркан: «Ботом, өзүбүз кем урукпуз баладан. Мен деле 7 кыздан кийин 2 эркек араң төрөгөм. Канча айтсам да кулагына кирбейт экен Самардын. Мына, ошол кыздарыбыз бүтүрүп атат иштин баарын. Аман болсо ушул кыздардан көрөт жакшылыкты. Кана өзү эркек болуп, бизге эмне кылып кыйратып атат?» Атасынын тою кыздардын күчү менен өттү. Үй салсак, ичин толтуруп беришти. Үстүбүздөгү эскиртпей жаңылантып турган ошол кыздар, курортко бизди алып барган ошол кыздар, кезектешип сумкаларын толтуруп алаксытып кетчү да ошол кыздар. 7 кыз төрөдүң деп атасы мага бир ооз ачпаган. Ушул Самардан көрдүм кыз баланы чаңганды, деп абышкасы экөө уулун жемелеп, ысык шорпой шилең иштеп, жаш козуну союп көтөрүнүп келишти. Алардын өз ата-энесиндей жылуу мээримин төккөнүнө, жакшы сөздөрүнө Кундуз жетин албай кубанат. Өзүнүн апасы да эски киши да. Эрлүү аял таяк жейт, койлуу бала куйрук жейт деп илгертен айтылгандай, эркектин баары ошол. Дос душман дегендери шыкап коет чыгар. Болбосо иштарман, таң атпай тирилик жасаган бала экенин эл билбейби? Кызды берген Кудайым уулду да берер, деп Самарды жемелеп кетишчү. Көз ачып жумганча мезгил саат жебеси алдыга гана жылгандай, адам өмүрү да закымдап, бир кездеги Самардын кичинекей кыздары жетилип, улуусу шаарга окууга аттанганы турганда, Дурдана 3кө толоордо Кундуз 8 кыз төрөдү. Жай айынын чилдеси чыйылдап, мээге күн өтүп, эгин бышып, буудай чабыкта жүргөн Самарга түш ооп калган мезгилде улуу кызы Гүлбара эгин талаасына велосипедин тээп, апасынын 8 кыз төрөгөнүн атасына угузганын жөнөдү. Кызыл шапке кийип, кызыл жоолук булгалап, кызынын арык жээктеп келатканын көргөн Самар алдынан тосо чуркады. Жүрөгү тарсылдап: «О Кудай, кагылайын Кудай, берет деген ушу да, Кундуз эркек төрөгөн сыяктуу», деп Кудайга жалынып, кызынын бет алдынан тосо арыштап, кадам таштап, кызына жетпей, велосипедин арыктын башына жөлөп коюп, кадамы арыбай келе жаткан Гүлбара атасына жетпей, көзүнөн жаш алып, «Байкуш атам эркектеп сүйүнүп келатат», деп ыйлап келатты. Көз алдына эгиз бөбөгүн кармаган апасы, үйдөгү сиңдилеринин бирде сүйүнүп, бирде ыйлагандары, Дурдананын жер тепкилеп, эки ляля апам ап келет деп сүйүнгөнү, Динара менен Гүлнаранын «Эми атам апамды өлтүрөт же өлтүрбөйбү?»
деп ыйлагандарын эстеп, атасына жетпей баратты, ыйлап баратты. Бойжеткен кызынын келишимдүү мүчөсүн эркек балага окшоп шамда кайбасканын, чечкиндүү кадам шилтеп келе жатканын көрүп, сымбаттуу кызы эркек уулга тетик кыз бар экенин, кызгалдак толгон ээн талаага көрк берип келе жатканын көрүп, көзгө толумдуу, сулуу кызы бар экенин эми байкады Самар. «Атаке, ата, апам эгиз төрөдү, эгиз эки кыз төрөдү» деп атасына жетип жетпей кыйкырып келе жатты, чуркап келе жатты. Атасына жетип эле мойнунан кучактап, шолоктоп ыйлап: «Ата, апам эки кыз төрөдү, эгиз төрөдү. Капа болбоңуз, ата, апам кыйналып төрөдү. Ооруканага чоң атам, чоң апам болуп алып бардык. 40тан ашканда да ден соолукка карабай төрөй бересиңби? Эркек төрөйм деп жүрүп өлүп калышы керекпи деп урушту доктурлар», деп көз жашын тыя албай, энтигип сүйлөгөнүн баса албай жатты Гүлбара. Атасы көпкө дейре үн катпай, уккан кулагына ишенип ишенбей: «Күкү, не кыйлап атасың? Бир эмес эки сиңдилүү болупсуң. Апаң ооруп жүрүп көтөрдү, ооруп жүрүп төрөдү. Менимче алар айына жетпей калды. Өзү да эгиздер, аман болсун. Кудайдан улук эмесмин, Кудайдын бергени. Жүр кеттик», деп кыз экөө эгин талаасын арбыта албай келе жатышты. Жунуш ата, кемпир экөө Самар келгичекти кан чыгарып, эгиз кыздар аман болсо экен. Эмчек эмгендери жай дейт доктурлар дешип, тегерек чекедеги жаш балалууларга малдын этин таркатышты. Кундуз ооруканада бир айга жакын жатып, эгиздери торолуп тыңып калганда келди үйүнө. Экөө тең Зейнура деген кызына куюп койгондой окшош экен. Улам бири көтөрүп, улам бири ала коюп, аларды жерге койбой турган болушту. Чоң атасы кыздарына апал үпөл деген ысым ыйгарып, ырымдашып, экөөнү эки тумакка салып, шыпка мык кагып, тумакка уктатып, илип коюп, айтор эттенип калгыча абдан жакшы карашты. Кундуз өзү да эгиздин түгөйү. Казактарга бүлө болуп кеткен жылдыз түгөйү кундуздай момун эмес. Убагында билим алган. Көп жылдан бери Казакстанда аял доктур болуп эмгектенет. Жылда бир келет, келбесе жок. Бул сапар эгиз кыздарды көргөнү келип, Самардын өзгөргөн мүнөзүнө, Кундузга, кыздарына кылган мамилесине көңүлү толуп, санасы тынчып кайтты. Күйөөсү Эсжан да, бажасы Самардын мурункудай агрессивдүү, мурункудай текебер, мурункудай Кундузду басмырлаган кыял жоруктарынын бири да көрүнбөй калганына айраң таң калып кетишти. Эсжан бажасы Жамбылда, атагы чыккан хирург. Кайын журтунда ким ооруп барып кала турган болсо, жан алга албай ызылдап отуруп айыктырып жөнөтөт. Бул келишинде Гүлбаранын аттестатын алар замат алып кетип, Жамбылдагы мединститутка өткөрүп коюшту. Окууга тырышчаак кыз бат эле орус тилин өздөштүрүп, медициналык окуу жайга окуп калды. Ал эми Самардын Гүлнара, Динара, Зейнура деген кыздары атасына эркек баладан артык жардам беришип, бир кезекте Самар айткандай мурдун балта кеспей калды. Ичкиликти да таштап, короосуна мал толтуруп, астына машина алып мингени күлүк байлап, чыт курсакка айланып, кубарган жүзү кыпкызыл болуп, Кундузду жанына ээрчитип жүрмөй болду. Элдин баары жети кыздуу Самар жиндилигин койгон анар дешип аташа турган болду. Себеби сол көзүнүн үстүндө анары бар экенин да билишет. Жетинин бири Кыдыр дегендей, Дурдана өзгөчө сүйкүмдүү, өзгөчө ширин кыз болду. Чоң ата чоң апасына бат-бат барып, алардын үйүнө 1-2 күн жатып келет. Бир күнү чоң атасы пошточудан пенсиясын алганы баратып, Дурдананы ээрчитип алды. Ал жакта кезекте турган айылдагы кары картаңдар көп экен. Пошточу алгач согуштун ардегерине берейин, деди эле ал жерде тургандарга. Аңгыча Анар апа да келип калды. Жунуш ата: «Кызым, кемпир да келип калды. Аныкын да бере сал, чогуу кетели», дегенинде Токтокан деген апа: «Биздин чалдар кантюш болбоптур го. Болбосо биз да чалыбыздын артында кезек күтпөй жүрмөк экенбиз», дегенинде ал жердегилер каткыра күлгөндөй болушту. Таягын таянып, кемпирин күтүп турган Жунуш ата: «Эй,
Ууру кескинин токолу. Ким сага Кантюш? Я, ким Кантюш? Оозуңа карап сүйлө. Эгер мен Кантюш болсом, могу таягым менен башыңды жара коет болчумун, деп таягын кесей кыйкырып сүйлөдү. Анда токтокан кемпир да тим турбай калсын. Ай, Кантюш болсоң Кантюш дейм да, апей. Согушка барып келгениң жалганбы эмне? Кантюш бир эле сенсиңби? Канча Кантюштун көзү өтүп кетти. Менин агам согуштан өлбөсө Кантюш болуп жүрмөк. Өкмөт берген машинелерден алып, доктурга, дүкөнгө, поштого келгенде кезек күтмөк эмес сендей болуп. Согушка катышкандарды мага окшогон тили келбегендер Кантюш деп эле коет. Чындыкты айтса тикиреңдеп жини келген эмнеси? Кокуй, менин күйөөм жыргаганынан ууру кески болуптурбу? Ырас, ууру болсо байлардыкын уурдап, кедей, жетим жесирге берген. Багары көгөрөрү жокко берген. Сен немис өлтүрсөң, анын бир колу немис жеген. Көзү тирүү болсо Кантюш болуп, майрам сайын өкмөттөн сый көрүп жүрмөк сага окшоп, деп Жунуш атадан ашып түштү. Токтокан апанын көзүнө жаш тегеренип, чырылдап сүйлөгөнүндө чындык бар эле. Көрсө, инвалид деп айта албай, Кантюш деп өз түшүнүгүндө согушка катышкандарды ушинтип айтаарын Жунуш ата, ошол жердегилер анын сөздөрүнөн кийин түшүнүштү. Анар апа, катындар менен айтышып жинди болдуңбу? Деп абышкасын колтуктап, Токтокан ападан шыбырап кечирим сурагандай болду. Ал эми кичинекей Дурдана чоң атасын Кантюш деп кайра-кайра тилдеген Токтокан кемпирди, анын жаагын жанып сүйлөгөн сөздөрүнө таң калып, чоң атасынын колун кармап, негедир улам арт жагын карап тыпыңдап бара жатты. Дурдана кичине кезинен эле абдан сергек, зирек кыз болуп чоңойду. Өзгөчө чоң атасы менен поштага барганда Токтокан кемпирге таягын кезеп, ачуусунун катуу келгенин биринчи ирет көргөн эле. Алдыңкы эжелери турмуш куруп, Дурдана 12-ге чыккан кезинде атасы Самар аварияга учурады. Ошол каргашалуу күнү таладагы чөбүн чаптырып келе жатып, трактордун прицебине урунду. Кудай жалгап, машинасынын быркан-тырканы чыкса да жаны аман калды. Кырсыктан бир жыл өтүп өтпөй сол бутун кестирүүгө аргасыз болду. Себеби авария күнү сол бутунан катуу жаракат алып, көпкө дейре айыга албай койгон. Улам рентгенге түшүп, улам хирургдарга көрүнүп, дарыланып жүргөнү менен аягы доктурлар тизеден өйдө кестирип салбаса, андан ары оорунун ырбап кетишин айтып, Самарды көндүрүштү. 50-дөн жаңы ашканда тагдырдын бул соккусун көтөрүүдөн башка айласы калбады. Кыздары кичинекейинде өмүрү кара жумушка иштебеген Кундуз белин бек бууп, талаанын да, үйдүн да жумуштарын мойнуна алды. Ал эми Дурдана 6 жашында эле куурчактарына көйнөк тигип, апасы берген майда чүйдө кездемелерден ар кандай көйнөк, юбкаларды тигип, эжелерин таң калтырчу. Анын кол өнөрчүлүгү тубаса, мыкты экенин үйүндөгүлөр гана билген болсо, ал мектепке бара баштагандан тартып, анын курбулары, эже агайлары да биле баштады. 3 классында эле жаңы жылдын алдында классташтары жөжөлөр бийим бийлешмек болгондо, алгач бир кызга үйүнөн тигип келип, эжекесин таң калтырды. Ата-энелер да Дурданага кездемелерин алып келип, алдын ала тыйын тыпырларын чогултуп беришип, тырмактай кыздын чеберчилигине абдан суктанышкан. Жөжө бийим бийлеген кыздардын арасында өзү да бар. Райондук кароо сунакка катышып, 9 кыз тоолуктардын алаканын чаптырып, кийинчерээк ал бийчи кыздардын тобу Дурдана аталып, жыл сайын ар кандай конкурстарга катышып келишет. Көп түрлүү кийимдерди кийишти бийчи кыздар. Ар улуттун 6 түрлүү кийимдери, анын ичинен жоокер кийимдери да Дурдана эл суктангандай тигип, аты алыска угулду. Өзүнүн эле мектеби эмес, башка айылдын бала бакчаларынан, мектептеринен да байма-бай буйрутмалар келип, Дурдана чоң тигүүчү аталды. Үйдөгүлөр акчага муктаж болгондо мал сатып, же картошкасын сата калышчу. Ал эми Дурдана 10 жашка толо элегинде үйүнө киреше таап, азык-түлүктөн, кийим-кечеден үй бүлөсүн муктаж кылбай, мал жанын саттырбай, апасы менен базарга чыгып соода кылып, ар түркүн кездемелерди алып,
Түндөсү да уктабай тикмекчилигин аткарат. Ошондо да кабагым кашым дебей эрте туруп окуусуна жөнөйт. Атасынын эң жакшы көргөн сүймөнчүктүү кызы болуп, атасын абдан эркелейт. Чөнтөгүндө акчасы болсо эле атасына көйнөктөргө такчу шуру, мончок, топчу керек болуп атканын айтып, атасы берген акчаны эки эселеп кайтарат. Ошондой жакшы күндөрдө атасынын капыстан кырсыкка кабылганы Дурданага оор тийди. Үйдөгү асказоодой тиреги, атасы Самардын сол бутунан ажырашы үй бүлөсүнө гана эмес, картайып турган чоң ата чоң энелерине да күтүлбөгөн кайгы болуп, биринин артынан бири бул жарыктык менен коштошуп кете беришти. Эртели кеч арабада отурган Самар Кундузга «Кудай мени мынтип кор кылбай эле алып кетсе болмок. Ушул жашоодон тажап кеттим. Эгер мага жакшылык кылам десең, мага бир жыл алып келип берчи, өзүмдү муунтуп эле өлтүрүп салайын», деп Кундуздун мазесин алат. Атасынын бул жоругун уккан Дурдана: «Ата, андай дебеңизчи. Сиздин карааныңыз эле бизге кандай күч кубат, кандай кубаныч, ата. Сиз жок болсоңуз менин да жашагым келбейт. Эгер сиз өзүңүзгө кол салсаңыз, мен да өзүмдү өлтүрөм. Мага да атасыз жашоонун кереги жок», деп бакырып ыйлап, Самарды экинчи ирет ушул сөздү айткыс кылган. Атасы да экинчи ирет мындай сөздөрдү кайталабайм деп Дурданага убада берген. Бешиктен бели чыга электе Дурдана чоң кишилердин көйгөйүнө аралашууга аргасыз болду. Гүлбар эжеси врач, Казак өлкөсүндө билим алып, тайэжесиндей болуп казак жигитке турмушка чыккан. Гүлнар эжеси чүйгө, Динарасы көлгө чыккан. Зейнур эжеси студент. Көлгө чыккан эжесине эсеп алып барам деп камынган апасына 6 сыйра төшөнчүсүн чыканактай болгон Дурдана бүтүргөн. Апасы Кундуз кара жумушка иштемиш болгону менен ийнени да жөндөп уштай албайт. Дагы жакшы пахта жүндү сабап, чаңын күүп бергенге жарайт. Дурдана жайкы каникул күндөрүндө түйшүктүү күндөр менен өткөрдү. Эжесине эсеп камдап, жыгач буюмдарын алып берүү үчүн да апасына чоң жардам берди. Кичинекей кызынын бүгүлүп отуруп төшөк тиккени, түндөсү да уктабай машинесин чыкылдатып отурганы атасынын жүрөгүн зырпылдатат. Көзүнүн жашы тегеренип Кундузга: «Деним соо болсо, ушу кызымды жаштайынан иштетпейт элем. Кагылайын Дурданам. Бар түйшүктүн баарын тарта турган болду. Бала күнүн, бала уйкусун, менин кырсыктаган күнүм уурдады», деп буркурап ыйлайт. Күйөөсүнүн сыздаганын көрүп, Кундуз да шолоктоп ыйлайт. Ата энесинин көздөрү кызарганын көргөндө Дурдананын бүткөн бою муздап, аларга көрүнбөй бак ичине барып ыйлап алда бугун чыгарып келет. Өздөрүнүн ыйлаганынан да Дурдананын ыйлап жүргөнүн сезген ата энеси: «Кой, Кундуз, экинчи ыйлабайлычы. Кийинки күндөрү Дурдана башкача болуп кетти. Баладай болуп ойнобосо, жанталашып акча тапса, анан да менин кейигенимди көрүп жүрөгү ооруса, кызым байкуш эмне болот?» деп Самар чыйрала калат. Кызына: «Дурдана, эс алчы, каникулда бүтөйүн деп калды. Көлгө эжең жакка барып келчи», дейт. Анда Дурданасы чоң кыздардай болуп: «Ата, менин көлүм да, асманым да сиз. Мен эч жакка барбайм. Мектепти бүтөйүн, өзүмө машина алам. Апам экөөңөрдү салып алып, сонун жерлерге алып барам. Банкка акча сала берем. Мен чоңойгуча ал акча да көбөйөт. Мугалимдин окуусуна тапшырам. Келечекте өзүмдүн Жумагүл эжекемдей мугалим болом», деп өзүнүн баяу сезиминдеги балалык кыялдары менен бөлүшөт. Дурдананын китепканадан китеп алып, үйдүн текчелерине да жаңы китептерди коюп жүргөнүн билип кубанат ата энеси. Кийим, төшөк тигип чарчаганында китеп окуп эс алат. Аскал тескел өсүп келе жаткан эгиз сиңдилери апал менен үпөлдөн үй жумуштары артпайт. Бададан мал тосуп келишет, үй жыйнап ийдиш жуушат, кой кезүү кезегин жайышат, мал сарайдын ичин тазалашат. Айтор эркек балдардан калышпай тиричилик жасашат. Самар кечке коляскада отуруп, кыздарына үн салып кыйкырып, жанына келип калышса маңдайынан сүйүп, кээде экөөнү айырмалай албай калат. Тагдырдын жазмышына баш ийип,
Самар баштагыдай отуруп калганына нааразы болбой, арабасы менен көчөгө чыгып, колу коңшулары менен карта ойноп, саясаттан кеп куруп, көңүлүн көтөрүп жүрүүгө аракеттенип калды. Атасынын бут эле болбосо, ден соолугу чың экенине кыздары кубанат. Айылдап келген сайын ар бир кызы жаңы кийим, жаңы адабий китептерди алып келип беришет. Мурундары китеп окуп жүрчү, мынчалык кызыккан отуруп калганынан болду дешет үй бүлөсү. Бак ичиндеги тапчанында күйөөлөрү кыздары менен айылдап келишип, баары тамак ичип отурушкан. Жайдын бир күндөрү аңгыча кородогу байланып турган иттеринин жаагы басылбай үрүп жатты. Баланын ыңаалаган үнүндөй үн угулуп, бирде басылып калат. Ал эми иттердин үнү такыр басылбады. Дурдана көчө жакты карап келейинчи десе, Самар биздин огороддун этегине кечкисин чөөлөр келип калчу эле. Мышыктын балдары же чөөлөр да, ызылдап үндөрү эле баланын ыйлап аткан үнүндөй деп отурду. Негедир Дурдана бир ордунда отура албай, тамагын да иче албай, ата, точно бир аллейдин үнү, уксаңыздар, деп баарын тынчтандырды. Чын эле жаңы төрөлгөн баланын үнүндөй го дешип, баары кулактарын төшөп калды. Дурдана ордунан туруп, тапчандан секире түшүп, көчө жакты карай чуркап барды. Карагайдын түбүндө аппак шейшепке оролгон ымыркайдын ыңаалап жатканын көрүп колуна алды да, ал бөбөктү карап бетин ачып, өзү да ыйлап коросуна кирип келе жатты. Бактын ичинде отурган Дурдананын ата энеси, эже жезделери ыңаалатып ымыркай көтөрүп келе жаткан Дурдананы карап, эстери эки болуп, апал менен үппөл алдынан тосуп чуркап, ай, кичинекей бөбөк го, бирөөлөр унутуп кеткен го, ата, апа, бул бөбөктү ким таштап кетти көчөгө, дешип, биринен бири ызылдашып, Дурдананы ээрчип келе жатышты. Көргөн көзүнө ишенбеген Самар, үйгө алып киргиле. Кундуз, эмне делдейип турасың? Баланы алып кир үйгө, деп арабасы менен үйүнө жыла баштады. Баары үйдүн ичине кирип, доктур күйөө баласы, доктур кызы Гүлбара экөө ымыркайдын ороо чулгоосун чечип, денесин кармап көрүшүп, 1 айдан ашып калган бөбөк экенин, эркек бала экенин, жаңы эле астын булганып калганын айтышты. Аңгыча Самар, баланы колума бергиле, ким болсо да бул наристени жараткандын амири менен бизге берип кетти, деп үнү каргылданып, көзүнө жаш алып, азан чакырып атын койду. Дуа тилектерин айтып, ымыркайга Самарбек уулу Самаган деген ысым ыйгарды. Ойдо жок, түштө жок жерден ыңаалаган бөбөктүн үнү жаңырып, Самардын үй бүлөсүн чоң кубаныч, кут дарыган береке курчап, кут төгүлгөн жума күнү Кудайга кулдук айтып, Кундуздун көзүнөн аккан жаш 10 талаа болуп агылып, баланы төшүнө жакын алып барып, жаңы төрөп, тону түшө элек аялдай эки бети албырып, эки эмчегине жан кирип, алакандагы баланы өзү төрөп алгандай, денесин көл шал тер басып, айланасында отурган бала чакасына, кыз күйөөсүнө, Самарга, кудум эле өзү көз жаргандай, Кундуздун ымыркай алып отурушу ажайып, керемет көрүнүш болду. Колунда кичинекей бөбөгү бар Гүлнара кызы баласын ороо чулгоосунан алып, астын которуп, эмизип, ымыркайды ыйлаганын басып уктатып койду. Жаналы калбай сүйүнгөн Кундуз күйөө баласына Гүлнара бир аз жүрүп турсун үйдө, деп алар кетип бараткандай өз оюн айта салып, бир жерге байыстап отура албай калды. Ошол түнү Самардын үй бүлөсү таңдын кантип атканын да билбей, 2-3 саат көз ирмешсе да, уйкулары умаштай ачылып, көзү көрө элек, кулагы уга элек Самаганды атасы үн салып чакырып атканын угушуп, уулду болгон атасынын чексиз кубанычына баары кубанып, серге койгонушту. Өзгөчө Дурдана таң атпай, кийим тикчүү машинасына отура калып, жумшак кездемеден тыпыйта бир нече шым, бир нече көйнөк, бир нече топу тигип, үйүндөгү эжелерин абдан таң калтырды. Ал эми Кундуз өзүнөн өзү бир бөлмөдөн бир бөлмөгө кирип, төшүн кармап, кечээ төрөгөн келиндей жүрүшү Самардын көзүнө кыздарын жаңы төрөп келгендеги кебетесин элестетти. Ичинен тилек кылып, кагылайын Кудай, бала бердиң, мээрим төккөн энесине сүт бере көр. Мен таппаган баланы сен таптың, кагылайын Кудай, деп тиленип отурду.
Илгери апасынын бир абысыны төрөттөн каза болуп калганында Самар туура ушул эгиз кыздарындай 9 жашта экен. 2 күндөн кийин апасынын эмчегинен сүт чыгыптыр. Ошол иниси бир тууганы Аманат. Мына азыр ата энесинин ордун ээлеп, очор бачар, күйүмдүү, эмгекчил, Самардын оң колу болуп, ысык суугуна күйүп келет. Ал иниси үнүн катуу чыгарып, жоо кууп келаткандай кыйкырып сүйлөмөй адаты бар. Күн чыга электе бир маал агасынын үйүнө тийип, ал жайын сурап кетет. Мына ошол иниси: "О, кандайсыңар коноктор? Жакшы эс алдыңарбы? Кечинде биз бир тойго кетип келе албай калбадыкпы? Бүгүн күйөө балдар, карындаштар менин үйүмөн тамак ичсин" деп үйүнө кирип-кирбей жеңесине сүйлөп келе жатып, агасы отурган бөлмөгө кирип, Самардын көзүнө жаш алып отурганын байкады. "О, аке, тынччылыкпы? Эмне болду сизге? Бир жериңиз ооруп атабы?" "Кудай сактасын, боорум. Ооруган жокмун. Биз уулдуу болдук. Эркек балалуу болдук. Кудай берди бизге. 50 жашка чейин эркек уулду самап жүргөнүм Кудайдын кулагына жетиптир. Самаган деген балам бар. Кундуз, алып кел баланы, агасы көрсүн. Кундуз" деп сүйүнгөнүнөн үнү каргылданып, көзүнүн жашын токтото албай жатты. Аманат инисинин 2 көзү тостоюп, агасынын сүйүнүп жашып атканына жүрөгү жарыла кубанып: "Аке, кубанчыңыз кут болсун. Кудайдын көзү түз болсун. Самап жеткен уулуңуз Самарбек деген атыңызды өчүрбөй, өмүрлүү болуп, кыздарга ат казык болсун." Агасынын алаканынан кармап, көздөрү жайнап, агасынын далысын таптап, төшүнө колун коюп: "Ага, мен самаган уулуңузга алдан тайып, көзүм өткөнчө жөлөк болом. Эч ойлонбоңуз." Ага кайра-кайра үйүн жаңырта кыйкыра сүйлөп жатты. Толкунданып отурган Самар: Кундуз, баланы алып келбейсиңби, Кундуз?" деп чакырып атты. Аңгыча бөбөгү менен апасы отурган бөлмөдөн Дурдана чыкты да атасына жакын барып кулагына: "Ата, апам самаганды эмизип жатат. Апам муус сүт чыкты дейт го" деп шыбырады. Ал эми ошол убакта Кундуздун оң эмчеги чымырап, сол эмчегинен көкмөк, уус сүттөй суу тамчылап, бөбөктү өзү төрөп алгандай бели башы уюгансып, самагандын үстүнө түшө калып, мээрим төгүп жатты. Баласы торолуп, элди карап күлүп, үн салып сүйлөшүп калганда Самар тай союп той өткөрдү. Кундуз менен 30 жыл жашап, бир той өткөрбөгөн Самаган агын чачып, көгүн чачып, жек жаат, тууган урук, жоро жолдошун чакырып, дүңгүрөтө той берди. Ал тойдун чыгымдарынын тең жарымын Аманат иниси көтөрдү. Казакстандагы доктур болуп иштеген күйөө баласы менен кызы ал жактагы доктурларга алып барып отуруп, атасына протез бут салдырып беришкен. Бир колуна таягын таянып алып, мурункудай арабасына көп отура бербейт. Айыл апа, коңшулар: "Тоо, баласынын өздөрүнө окшошуп калганын кара. Туура эле Самар менен жанагы тигүүчү кызы Дурданага окшошуп калганын айт" деп кеп кылышат. Ошентип, кызыл эт баланы булардын коросу жакка ким таштап кеткени белгисиз бойдон калды. Райондон милициялар 2-3 күн келип сурамыш болуп жүрүштү. Кызыл шапкеченди көрсө жини кайнаган Самар: "Эмне эле түкшүмөлдөп келе бересиңер? Же мен бул баланы бир жактан уурдап келдимби? Эгер ошол күнү үйүбүзгө конок келбесе, ким билет, биз эрте жатчубуз. Кызыл эт баланы көчөдө самсаалап жүргөн иттер эле жеп коймок" деп алар көрсөткөн ак кагазга кол кой десе колун коюп: "Экинчи келбегиле, болду, биз бала кылып алдык" деп бакылдап урушуп кое берет. Айтор Самаганга күбөлүгүн алып, туулган жыл, айын туура коросунан тапкан күнгө белгиледи. Кундуздан 3 күн уус сүт чыгып, андан соң кадимкидей сүтү толуп, Аманат кайниси жаш козусун союп берип, шорпо шилең ичип, баланы кошо тойгузуп, "Өзүңүздүн тамакты тыңдап караңыз" деп эт аштан кем кылбай байма-бай келип, Самаганды колуна алып, кыйкырып өкүрүп, өзүнүн коюп алган Самко деген атынан чакырып, ал бала качан аны карап күлмөйүнчө кыйкыра берет. Убакыт учкан куш дегендей, мезгил өз өктөмдүгүн өткөрүп жатты. Дурдана күндөн күнгө жетилип, өзүнүн классында бою узун кыздардан болду.
Кийинки күндөрү кабагы ачылбай, эрте туруп, кеч жатып, буйрутмаларын тигип, кечки тамактанууда да ата-энесинин жанында мурункудай эркелеп, алар менен сүйлөшүп отурбай калды. Кызынын маанайы түшүп, өзгөрүлүп баратканын байкаган ата-энеси: «Дурдана, буйрутма алып кийим-кече тиккениңди токтотуп эле койчу. Тойдон түшкөн малдарыбыз бар, Кудайга шүгүр. Өзүңө күч келтирбе. Эс алып, сабагыңды жакшы окуп, баягы бий кружогуңа катышып жүрө бер да, кызым», — деди атасы. Анда Дурдана: «Ата, мен тикмекчиликке көнүп калбадымбы? Сиздерге керек болгондо берип турайын да. Өзүмө кездемелерди, жип, шуру сатып алганга акча чогултайын. Тигүүчүлүк менин хоббим, ата», — деп мойнунан кучактап, атасын, апасын бөбөгүн өөп, кайрадан өз бөлмөсүнө кирип ишин уланта берет. Күндөрдүн биринде машинасын чыкылдатып иштетчү Дурдананын дымы чыкпай, өзүнүн кийим тикчүү бөлмөсүнө кирген бойдон чыкпаганына Кундуз сезип, ал бөлмөгө кирип, Дурдананын бир кездеменин пычыбатып уктап калганын көрдү. Кундуз: «Дурдана, Дурдана, тур, өз бөлмөңө жат». Апасы кызынын кийим тикчүү бөлмөсүндө уктаганын көргөн эмес. Дурдана чочуп ойгонду да, теңселе басып, уктоочу бөлмөсүнө кирип, кайрадан уйкуга кетти. Дурдананы ойготуп жатканда колунан бир кагаз түшүп кеткенин байкаган Кундуз кийим тикчүү бөлмөгө кирип, төртбүктөлгөн ак кагазды ачып, албарактын ичиндеги сөздөрдү окуп, эс учун жоготуп кое жаздады. Албарактагы жазуулар, тамгалар Кундуздун көзүнө секирип кетип аткандай араң окуду. Төбөсүнө бирөө таш ургандай башын кармап, отурган жеринде нестей катты. Кагаз бетинде: «Эй кыз, неге аздан берип атасың? Сөзүңө турбайсыңбы? Эмнеге мектепке барганымда шыр чыкпайсың? Күнүгө буйрутма алып атасың. Ошол акчаларыңан алып келбейсиңби? Бир күнү баламды алып кетем. Ошондо көрөм сени. Артыман чуркап алып келип бересиң. Эртең мектебиңе чоң перемен убагында барам. 2000 сомду толук алып кел. Болбосо ошол жерден ит акмагыңды чыгарам. Ушул катты окуп бүткөн соң эч кимге көрсөтпөй жок кылгының. Болбосо үйүңө милициялар менен барам да, кандай болбосун алып кетем. Азыр ага 3 ай болуп калды. Мен күнүгө кечинде үйүң жакка барып, баламды көрүп турам. Атаң менен апаң айтчу болсоң, менден жакшылык күтпө». Мына ушундай жазууларды окуган Кундуз көпкө шалдайып отурду да, Дурдана тигип аткан кездеменин алдына баракты төртбүктөп кое салып, самаганды азыр эле колунан алдырып ийчүдөй, бешиктеги уктап жаткан баласын чечеси алып бооруна кысып: «Жок, бул менин балам, мен сени эч кимге бербейм», деп үңүлдөп ыйлап, таттуу уйкуда уктап жаткан баласына эмчегин салып, бир заматта жинди кишидей өзү менен өзү сүйлөшүп атты. Дурдана чочуп ойгонду. Тура салып, кийим тикчүү бөлмөсүнө кирип эле төртбүктөлгөн баракты далбастап карап атты. Ал баракты таппай, ошол жердеги кездеме, кийим-кеченин баарын сапыра баштаганда, столдун алдындагы төртбүктөлгөн баракты көрүп, жаны жаяла түштү. Эне сүтү оозунан кете элек жаңы гана 13-кө толгон Дурдана кыздын жан дүйнөсүндө кандай төңкөрүш болуп жатканын канча күндөн бери эч ким туйбаганына апасы өңгүрөп ыйлады. Чоң кишидей каражат таап, анан да ата-энесин кубантып келген ымыркай үчүн кызына ташбоор бир аял доочу болуп жүргөнүн энесинин эмчектери түйүлүп эзилип ыйлады. Баласын кайрадан бешикке бөлөп, Дурдананын ойгонуп жүргөнүн сезди да, сыртка чыга салып, кызарган көзүн кайра-кайра жууп, жууса да көздөрүнөн кайрадан ысык жаш таап, сыртка чыга калган Дурданадан жүзүн жашырып, самагандын жалаяктарын жуумуш болуп отура калды.